الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير عالم الغيب والشهادة الذي يستوي في علمه ما أسر العبد وما أظهر الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون ومن لم يكن لو كان كيف كان يكون وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول الذي لا ضد له وهو الصمد الذي لا منازع له وهو الغني الذي لا حاجة له جبار السماوات والأرض لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وإنما قوله لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا شريك жоқ, теңдеші жоқ, оқшошы жоқ, баласы жоқ Аллахқа шексіз даңқтар жана мақтаулар болған болсын. Аны ғана мақтаймыз, андан ғана жардам сұраймыз. Аллах Тағалам жалғыз, андан башқа жаратушы, андан башқа сыйынуға татықты Аллах жоқ. Аллах Тағалам өзі ғана сыйынуға татықты, ошондуктан өзүнөн башкага сыйынууга буйруп Аллах Тағалам Кур'анда «Залика би анна Аллаха хувал хакку ва анна ма яд'уна мин дунихи ал-батил ва анна Аллаха хувал алийюл кабир». Анткени Аллах жалгыз Кудай, ал эми андан башка мушриктер дуа кылып чакырып жаткан нерселер алар жалган кудайлар, жана Аллах Тағалам өзү гана эң жогору улуу зат деди. Эмне болот, эмне болбойт, кай жерде болот, болсо кандай болорун Аллах Тағалам өзү гана билүүчү. Бүткүл адамзаттын, момундардын, калпырлардын жашыруун кылып жаткан жоруктарын көрүп туруучу, бир нерсени кааласа, анын буйругу бол деп айтып коюу жана ал болуп калуучу. Көөлүк берем жалгыз зат ал, жана көөлүк берем Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын кулу жана элчиси экендигине. Аллах Таала аны туура жолду көрсөтүүчү, жамак менен сүйүнчүлөөчү, тозок менен эскертүүчү, жарык жолго чыгаруучу кылып жиберди. Милдеттин ишке ашырды, аманатын жеткирди. Үммөткө насыйхат айтты, Аллах жолунда күрөшүп дүйнөдөн кайтты. Аллахын Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга жана үйбөлөсүнө жана сахабаларына ашракор районунда. Андан кийин мусулмандын сүйүүсүн күчөткөн, кол кармашып силкисе күнөөлөрдү күткөн айтам саламымды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах сиздерге саламы, берекеси жана рахмат болгон болсун. Бурадагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул дүйнөгө бир максат менен келген. Жана ал максатынан кайткан эмес. Аллах Таалам өзүнүн Кур'анында «Валакад ба'атна фи кулли умматин расула ан я'будуллаха ва яжтанибут тагут». Биз ар бир элге элчилерди жибергенбиз, жалгыз Аллахка сыйынгыла жана тогуттан алыс болгула деп. Тогут деген бул Аллах Таалам түзүп койгон шариаттын чегинен ашкан баардык тогут болуп эсептелет. Башка бир аятта «Ва ма халактул джинна вал инса илля ли'абудун». Мен жиндер менен инсандарды бир гана өзүмө ибадат кылуулар үчүн гана жараттым дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул аяттарды чын жүрөгү менен туйган жана жүрөгү менен ыйман келтирген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Аллахка эң жакын болгон абалда саждеде турганда башынан тепселеп топуракка матыра койгон мушриктер да болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кайткан эмес бул жолунан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам көчө кезип, базар кечип кошуналарына жана бүткүл элдерге, капырларга жана адамзатына «Я айюханнас, кулу ла илаха иллаллах». Адамдар, ла илаха иллаллах деп айткыла дегенде аркасынан «Я айюханнас, адамдар, бул келесор, бул жинди, бул баладан энени, энеден баланы, күйөөдөн аялды, аялдан күйөөнү ажырата турган сыйкырчы деп айтып жүргөн мушриктер да болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам түз жолунан кайткан эмес. Аягына чейин кеткен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Мадинага карай хижрат кылат. Мадинага элдер ислам динин кабыл алып, аларга Куранды, сүннөттү үйрөтүп жүргөндө мушриктер көрө албайт. 10 миң деген жоокерди чогултат дагы еврейлер жөөттөр баш болуп, 10 миңдей калпырлардан мушриктерден болгон Меккеден Мадинага карай жоокерлер келет. Чабуул жашап Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга карай. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларын чогултат, жана жерде талкуу жасайт. Арасынан Салман Фарси радиаллаху анху аңгазанга, чуңкур казанга сунуш кылат жана жерде. Сахаба жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жана жерде сунушун кабыл кылат дагы аңгазып башташат. Тарыхта бул Газватул Хандак деп сакталып калган. Аңгазып атканда Салман Фарси жана жерде бир ташка келгеп, ташты чыгара албай коет. Жана башка сахабалар келет, башка сахабалар дагы жана ташты чыгара албай коюшат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды чакырат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам келет дагы
Kazgışta alып turup وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Rabbinin sözü bardıq çındıqtı jana adiletli bayanlap büttü. Anın sözün almaştıruvçu, özgörtүүчү жок. Al көрүүчү, билүүчү de birinci çapkanda taştan 3'ten 1 bölügü talkalanat jana жерден катуу бек учкун пайда болот, искра пайда болот. Экинчи жолу чыгат. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Rabbinin sözü bardıq çındıqtı jana adiletli bayanlap büttü. Anın sözün özgörtүүчү жок. Al bilүүчү, көрүүчү деп экинчи жолу чапканда таштын 3'ten 2 bölügü talkalanat, жана жерде дагы искра, учкун пайда болот. Üçüncü yol çalar. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ jogardagy ayat. Üçüncü yol çıkkanda jana жерден катуу bir учкун пайда болот да таш болуу менен талкаланат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жана аңгадан чыгып чуңкурдан чыгат да отурганда Салман Фарси радияллаху анху жанына барат. Барганда "Я Салман, ey Salman, gördүңбү жана учкунду" дейт. Menin canım anın kolunda bulgan Allah'a ant içem, ey Allah'ın elçisi, ben gördüm, alayım ne dese. Birinci çapkanında mağa Pers imperiyası kulağını gördüm, jana anın janдар şarlar, jana başka şarların kulağını gördüm deydi. Ekinci çapkanında al köz aldında bulup atkanday boldu deydi. Ekinci çapkanında Rim imperiyasının talkalanganın, Rim imperiyasının kulağını gördüm, al da köz aldında bulup atkanday boldu deydi. Üçüncü çapkanda Habaşa, Etiyopya'nın talkalanganın, anın kulağının açılganların köz алдында bulup atkanday gördüm deydi. Degende sahabalar janada turgan bolot. Ya Rasulullah, Allah'ın elçisi, bizge dua kılçı. Biz oşol şarlardı, biz oşol imperiyalar, державалар biz kulakayın degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua kılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duası kabul kılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köz jumat atынан Abu Bakr radıyallahu anhu geledi. Abu Bakr radıyallahu anhu'nun doğrunda da köptögön, ayılарды köptögön, jellerdi basat, İslam dinine köptögön adamlar kiret. Abu Bakr radıyallahu anhu dininde jana şariatта bekem bolot, көз жумат Umar radıyallahu anhu geledi. Umar radıyallahu anhu'nun doğrunda Rim imperiyası menен soğuş başladı. Jana жерде катуу bir çabulдар bolot, maydanda katуу soğuşlar bolot. Oşol wagtda Abdullah ibn Huzafa degen sahabi bolar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geldirgen hadisinde "Hayrul qarni thummellezine yalunhum thummellezine yalunhum." En yaxşı doğru menin doğrum, andan kийинки gelgenler dep sahabalardy tabiinler, taba tabiinler maktap ketken. Aytkандай эле Umar radıyallahu anhu'nun en yaxşı doğru sahabalarının doğru bolar. Римдин padişası sahabalardын er жүрөктүгүнөн жашоого караганда өлүмгө көбүрөөк ашыккандыгынан таң калат дагы, ушунчалык суктанат дагы, мага сахабалардан болгон, мусулмандардан болгон туткундар тутуп келгиле деп жоокерлерине буйрат. Айткандай эле жоокерлери тутуп келет. Ошо арасында Абдуллах ibn Huzafa деген ер жүрөктүү сахаба болот. Келет дагы жана падыша айтат: "Сен диниңден кайт, мен сен башыңды азап кылам, мойнуңду азап кылам, кете бересиң" дейт. Жок, кайтпайм дейт. Sen dininden kaytıp menin dinime Nasrani, Hristiyan bulup turgan bolsang, men saga mülkümdün jarımын berem, jana özümdün eң jakın adam bulam, oң kolum bulam deyt. Degende sen maga özüңdün mülküңdün bарын berseң dagı, atаңdın mülkün bарын berseң dagı, çoң atаңdın mülkün bарын berseң dagı, ben Muhammad'ın dininen көздөрүмөн келип убакытта кайтып койбоймун дейт. Жанагы падыша ачууланат дагы, казанга от жаккыла дейт, казанга майды уйдурат, май буркурап кайнап атат. Туткундардан болгон эки сахабаны Абдуллах ibn Huzafanын көзүн чалып чыгат, бирин салат, курулуп кайнап sögü etlen şılını çıktılar. İkincisini salat, ikincisi de ошондой болот. Abdullah ibn Huzafanın özünü ırıttılar deydi. Janagı mayga kazanга jakындaganda Abdullah ibn Huzafa gözünden jaş agып ketет. Padişah ушунчалык сүйүнгөндүктөн, кайра кубангандыктан алып келгиле бирaka дейт. Бул кайтты окшойт дейт. Не болду? Корктуңбу дейт. Жок, корккон жокмун. А эмне ыйлап атасың? Мен казандан же майдан коркуп ыйлап аткан жокмун. Аллах Таала мага бир эле жан берипти. Эгерде менин 100 жаным болгондо Аллах жолунда ушу жанымды берип курман болуп өлмөкмүн, бирок арманай менин бир эле жаным бар экен дейт. Башка бир аяттарда эгерде менин чачынчалык жаным болсо дагы, ар бир жанымды Аллах жолунда курман болуп туруп берип өлөтүлөм, бирок арманай менин бир эле жаным бар экен, мен ошого ыйлап атам дейт. Дегенде жанагын дагысына дагы барып зынданга түрмөгө таштап койгула дейт. Түрмөгө таштайт, 3 күн тамак бербейт, 3 күн суу бербейт. Абдулlah ibn Huzafa согуштан чарчап келген, алсырап başı orup, başın götür albay, moynun götür albay, reşit kalatın oydu. Jokerler aytat, ya padişam, bu öyle çakından ne kılaydı degende, çocuğun niyetini kurup, vışırıp, jana arak alıp kip berdiler dedi. Abdullah ibn Huzafa'ga padişah aytkandayla araktı çocuğun niyetini kurup alıp kip beret, Abdullah ibn Huzafa cevap verdi. Padişah aytat, ceveysin mi dedi? Yok ceveyim. Benim şariatım jana Allah Taala ушундай учурда bunu adal kılgan, canımı saktap kalışım geçim gerek. Bирок men bunu cevap alıp turup, sağ olsun, kafirдин жүзүнө кубаныч киргизгим келбейт dedi.
деген анда чыгат ачуусу келип Римдин эң сулуу аялын алып келди дейт. Ал аялдын алдында эч ким тура албайт эле. Баары эркекти дүлүктүрүп кое турган аял эле. Жанагы жерде киргенде алдынан келет, бурулуп алат. Оң жагынан келет, бурулуп алат. Маадаллах. Алла сактасын, Аллахтан коргоо тилейин деп ушу аятты кайталайт. Башка бир аяттарда ва илля тасриф анни кайдахунна асфу илейхинна ва кум минал жахилин. Алдынан келгенде, Раббим, эгерде менин булардын айла келликтерине куткарбасаң, көңүлүм жибит дагы надандардан күнөкөрлөрдөн болуп калам деп бурулуп алат. Бурулган жагына келип, ырдайт, бийлейт, болгон сулуулугун көрсөтөт, оң жакка карайт. Ва илля тасриф анни кайдахунна асфу илейхинна ва кум минал жахилин. Раббим, эгерде менин булардын айла келликтерине куткарбасаң, мен көңүлүм жибит дагы күнөкөрлөрдөн, надандардан болуп калам дейт да, сол жакты карап, сол жагынан келет. Ушул аятты кайталап туруп алат. Ва илля тасриф анни кайдахунна асфу илейхинна ва кум минал жахилин. Эгерде менин булардын айла келликтеринен куткарбасаң, көңүлүм жибит дагы, надандардан күнөкөрлөрдөн болуп калам дейт. Дегенде жанагы аял ушунчалык ачууланат, ушунчалык өзүн төмөн сезип кетет, себеби анын алдында эч бир эркек тура алган эмес. Эшикке чыгат дагы, силер эмне мени ташка киргиздиңерби же эркекке киргиздиңерби? Бул менин аял же эркек экенимди билбейт деген сүйлөнүп кетип калат. Падыша алып чыккыла дейт. Алып чыгат да даракка асып туруп, жаачыларга айтат, аткыла дейт, жаа менен атышат, өзүнө тийбет, аяк биягына тийгизип өткөргүлө дейт, өзүнө тийгизбегиле дейт. Айткандай эле өзүнө тийгизбейт. Жанагы жерде көзүн ирмеп да, коркуп да койбойт, калтырап да койбойт. Абдуллахим деп кызат. Алып түшкүлө дейт. Алып түшкөндөн алдына келет. Эмне болду? Кайттың беми дейт. Мен кайтсам башында эле кайтат элем. Сен эмнени бүтүп атасың менен? Билтасың мен кайтпаганымды. Айтпайсың, мени каалайсың десе, пешинемди өп, ошондо мен сени азат кылам дейт. Келесо, эгер сен менин пешинемди өбө турган болсоң, мен ушуга ыраазы болгон кантип мен сенин пешинеңди өбөм дейт. Дегенде айтат, сен пешинемди өбөсүң, мен сени кошо 80 туткунду алып чыгам дейт. Кое берем дейт. Алып чыгып кетесиң ошону. Жок дейт. Калай 120 туткун, 100 туткун бар алып кетесиң дейт. Жок дейт. А мейли ашырбайм. Акыркысы болсун 300 туткунду алып кетесиң, сахабалардан болгон, өзүнүн досторунан болгон. Будан ашыра албайм. Каласаң ал, болбосоң кал дейт. Дегенде айткандай эле келет да, пешинесин өт, жанагы менен кошо 300 сахабаны туткунду кое берет. Жанагы падыша ушунчалык суктангандыктан, таң калгандыктан, ал менен кошо Абдуллах ибн Хузафанын өзүнө 30 пулду кошуп берет, жана 30 килограммдай бир байлыкты берет, алтын күмүштөн. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анхунун алдына барганда сахабалар жемелей баштайт жанагы. Сен калкырдын алдында өзүң төмөн болуп койдуң, калкырдын пешинесинде өп койдуң дегенде Умар ибн Хаттаб Абдуллах ибн Хузафан айтат, башыңды көтөр дейт. Мына ушул жерде турган ар бир момун, ар бир мусулман сенин башыңды, сенин пешинеңди өпкөнгө укуктуу дейт да, өзү бар. Биринчи өт, андан кийин мусулмандардын бар жоон пешинесин өптүп чакчанат жерде. Аллах Таала бизди кыямат күнү сахабалар менен, пайгамбарлар менен жана ушул сыяктуу мужахидтер менен бирге тирүүдүн насип этсин, жана Абдуллах ибн Хузафанын пешинесин өпкөнгө насип этсин. Allah Ta'ala Kur'an'da "Zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati min-an-nisa'i wal-banina wal-qanatir al-muqantarati min-adh-dhahabi wal-fiddati wal-khayl al-musawwamati wal-an'ami wal-harth." Adamlarga bul dünyadan, ayallardan, perzentlerden, altın күмүштөрдөн, şoğrattуу, даңктуу tulparlardan, үйүр малдардан, эгиндерден болгон жыргалчылыктар сүйкүмдүү, зыйнаттуу көрсөтүлдү дейт. А бирок сахабалар андай болгон эмес. Allah Ta'ala başka bir ayatta "Rijalun la tulhihim ticaretun ve la bay'un an zikrillahi ve iqamis salati ve ita'iz zekah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar." Alar er azamatlar, alardı Allah'ты eskerүүдө, namaz okuуда, zekat берүүдө, соода дагы, алды сатты дагы алаштып кое албайт. Анткени алар көздөр жана жүрөктөр коркуу менен үмүттүн ортосунда ары бери оодарылып кала турган кыямат күнүнөн коркушат дейт. Hurmatly birodarlar, bugungi bizning temamiz eng boshqalar bu istiqoma. Mal istiqoma. Istiqoma, istaqim va huwa mustaqim. Va huwa mustaqim. Aytish shunday bo'ladi. Tildik ma'nosi ta'akkadtu min istiqomatil umudi. Ay i'tidalihi va istiwaihi. Bir turkubtun tuz bo'lishini aniqladim deydi. Buni sinonimlari i'tidal va istiwa deb aytiladi. Başka bir düşündürmede istaqamel insan dese ay i'tadala fi sulukihi ve kanat ahlaquhu fadila. Kulp münözü жақсы болған, жана жүрүм турумунда түз болгон адам истақамел инсан түз болган деп коет. Ихдина сиротал мустақим. Раббим, бизди мустақимдердин жолуна салды деп Аллахтан Куранда айтат. Бул тилдик мааниси.
Terminlik manisi 4 bölükке böldük. Birinci tildik manisi, ikinci ökümü, üçüncü kıssa, uşuğa baylanışlı okuya. Akırta 4-sü kantip biz müstakimlerden buluruz. Tuğra yolda yürüyücülerden buluruz. Kantip biz uşun yolga getiririz. Buna uşuğa böldük. Terminlik manisi. İbn Hajar al-Asqalani aytkan eken, sahavalar, tabiinler, köp alımlar buğa arğanday düşündürmeler berip kelет. Bирок İbn Hajar al-Asqalani kıska nusxa bardığının manisini kamtap alatırgan. Al-istiqama kinayatun anit-tamassuki bi amrillahi ta'ala fi'lan wa tarkan. Allah Taalam taşta degen aramdı, barba degen jolgu barbay, jana buyurup koygan jolun bekem karmanып alуу, jana fanat bolun maşhur istiqama. Ушул түз жолдо жүрүү экен. Түз жолду бекем кармануу. Тамассукны бекем кармануу деген да мааниси келет экен. Тилдик терминдик мааниси. Билиңиздер, эми өкүмү кандай десе, ар бирибиздин мойнубузда бул милдет бар. Мустаким жүрүш, түз жүрүш бизге милдет. Аллах Таалам Гуд сүрөсүнүн 12-нчи аятында "Тастақим кама умирта ва ман таба ма'ака ва ла татгау иннаху бима та'малуна басир." Ey Muhammed, sen жана сени менен бирге тооба кылгандар Аллах Таалам буйругандай, Аллах Таалам буйругандай түз жолдон жүргүлө дейт. Аллах Таалам Куранда кандай буйрук койсо, ошондой түз болгула деп буйруп жатат Аллах Таалам. Ибн Касир рахимахуллах бул аятка түшүндүрмө берип атып, "Я'муруллаху та'ала расулаху ва ибадахул му'минина бис-сабати вад-давами 'алал истиqamati ва залика мин акбарил 'ауни 'алан насри 'алал a'da'i." Ибн Касир айтып жатат. Аллах Таалам түз жолда дайыма бекем болуп жүрүүгө пайгамбарын жана кулдарын, элчисин жана кулдарын буйруп жатат дейт. Себеби бул нерсе дейт. "Ва залика мин акбарил 'ауни 'алан насри 'алал a'da'i." Түз жүрүш, динди бекем карманыш, таква болуш бул душмандардын үстүнө эң көп жардам бере турган, душмандардын үстүнөн үстөмдүк кылууга эң көп жардам бере турган сыпат бул истиqama, түз жүрүү экен дайым. Качан биз жолубуздан бурула турган болсок, жолубуздан ооп кете турган болсок, Аллах Таалам ошондо биз капырлар менен кордоп коет экен. Качан биз таква болуп түз жолду ала турган болсок, түз жолду кармана турган болсок, ошондо Аллах Таалам бизди душмандардын үстүнөн үстөмдүк кылып коет экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Абдуллах ибн Ас-Сакафи деген сахаби болот, ошо келет да: "Я Расулуллах, сенден кийин башкадан сурабас бир, сенден кийин башкадан сурабас жана башкадан үйрөнбөс бир мага бир дуа, сөз үйрөт дейт, бир амал үйрөт, ошону аткарайын дейт." Дегенде: "Кул аманту биллахи фастaqim." Аллахка иман келтирдим деген дагы түз жүргүн дейт. "Кул аманту биллахи фастaqim." Башка бир хадисте: "Истaqimu ва лам тухсу, фa'lamu anna khayra a'malikum as-salah ва ла yuhafizu 'ala al-wudu'i illa mu'min." Түз жүргүлө. Жакшы амалдарды эсептеп бүтө албайсыңар. Жакшы амалдар өтө көп дейт. Бирок fa'lamu anna khayra a'malikum as-salah. Абыр ошо жакшы амалдардын эң жакшысы бул намаз дейт. Жанат тарапка момундан башка адам эч ким сак жүрө албайт дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буйруп жатат. "Истaqimu ва лам тухсу, fa'lamu anna khayra a'malikum as-salah ва ла yuhafizu 'ala al-wudu'i illa mu'min." Биринчи тилдик терминдик, экинчи өкүмдөрү буларды билдик. Аллах Таалам бизге фарз кылган экен, түз жүрсөк, Аллах Таалам бизди ийгиликке жеткирет экен. Үчүнчүсү кыйssa. Өзүңүздөр билгендей эле, көбүңүздөр угуп жүрөсүздөр, хижри жылынын 38-жылдары хижри жыл менен эсептегенде. Мусулмандар дагы Рим империясы менен согушуп аткан болот. Ошол убакта Басра менен Жазира жарым араб арал ушундай болуп, Басра, Жазира болуп аталган. Ушулар жоокерлер, мусулмандардан болгон жоокерлер келип чогулуп бир орунга жайгашып калышат. Ошол окуяны айтып аткан, ошол окуяга күбө болгон Хишам ибн Яхья ал-Кинани деген адам айтып берди. Абдуллах ибн Рафи'a деген адам айтып берди. Иснады сахих, чек жок мунун сахихтигинде. Адамдарга айтып берди Абдуллах ибн Рафи'a. Хишам ибн Яхья айткан экен, өзүнүн куниясы Абу Вали. Биз ушундай согушта бирге болуп калдык. Басра менен Жазирадан жоокерлер биригип калдык, бир жерге жайгашып калдык. Ошол учурда бизге Саид ибн Харис деген жаш элпек жигит келген дейт. Ушунча зирек жигит. Жанаганы көргөн күндөн баштап эч качан бекер жатканын көрбөдүк. Жөн жатканын көрбөдүк. Амалсыз жүргөнүн көрбөдүк. Качан карабайлы ибадат менен болот. Качан карабайлы орозо туткан болот. Качан карабайлы кечкурун койгонуп калса таң атканча
кечки намаздарды окуп чыккан болот. Ибадатын таштаган жок. Акыры бир канча адам болуп Абу Валид айтат, Хишам ибн Яхья аль-Кинани айтат, куниясы Абу Валид. Жанагы Саид ибн Харис мен жана башка адамдар болуп кызматта туруп алдык дейт. Кызматта турдук. Жана кызматына дагы жетишип атты, ибадатына да жетишип атты, күндүзү орозодо кармапты дейт. Мен жана досторум болуп, жана Саид ибн Харисти ушунчалык аядыктап айттык дейт. Эчине эс алып алсаңчы. Биз өзү сен ордуңа кылабыз ушу кызматты. Сен эс алып алчы болгон. Сен көп ибадат кылдың, кызмат кылдың, эс алып алдың, кечкisi таң атканча кечки намаздарды окуп чыктың. Кичине эс алып алсаң, биз сен ордуңа кызматты өтөп коебуз дейт, макул болот. Кызматына да жетишет, ибадатына да жетишет. Анан жанагы күндөрдүн биринде Хишам ибн Яхья аль-Кинани жана Саид ибн Харис экөө бирге жана нөмөткө туруп калат. Нөмөт жана кароого туруп калышат. Нөмөт менен. Кезек менен. Ошол жерде туруп калганда ордуна бирөөнү коет дагы Саид ибн Харис барып ибадатын баштайт. Хишам ибн Яхья аль-Кинани жанагыны көрөт дагы суктангандан менен ушудан калам дейт да барып чогуу ибадат кылат жанагы. Жарышкан кетти. Жакшылык иште дайыма алдыда болуу максатында. Жанага жетем деген, жанагы амалында мен аткарып көрөйүн деген максатта барып ибадат кылат. Жана ушунчалык узун намаз окуйт, ибадат кылат. Хишам ибн Яхья аль-Кинани чачап калат. Чыдай албай калат, буттары ооруп калат. Кой дейт да кайра келип аркасына келип кызматына отуруп алат, туруп алат ушул жерге. Жанагын караса дагы эле ибадат кылып аткан Саид ибн Харис. Ибадат кылып аткан. Акыры салам бергенден кийин жанагын токтотот да бир туган досум, диндешим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кудуретиңе жетишинче амал кылгыла деп айткан. Сен өтө эле өзүңдү кыйнап коюп аткан жоксуңбу? Кичине эс алсаңчы дейт. Себеби сен эртең алардын кезеги келген болот, согушка чыгасың. Ошого эс алып алчы дегенде жанагы айтат. Бир тууганым деп Абу Яхья жана Хишам ибн Яхья аль-Кинани айтат Абу Валидке. Бир тууганым дейт. Аллах Таалам менин демимди ар бирин эсептеп турат дейт. Менин демим эсепте дейт. Көрүтасың күндөр өтүп атат, билинбестен, айлар өтүп атат, байкалбастан, жылдар дагы байкалбай өтүп кетип атат дейт. А мен ушундай бир адаммын дейт. Ар бир күнүмдө өлүмдү, ажалды күтүп аткан адаммын дейт. Мен мына шу ажалга даярмынбы, даяр эмесмин дейт. Мына ушуну мен ибадат менен тосуп алам, шу ажалымды деп ошого ибадат кылам дегенде. Баракаллах. Аллах сагалам сага береке берсин. Аллах Таалам сени дагы ушул жолдо бекем кылсын деп ичинен дуа кылат да. Анда мен шуну аткарып кой дейт. Барып кичине эс алып ал, сен эртең чыгасың, эртең кантип согушасың дейт. Ушунча көп ибадат кылып койдуң. Күндүзү орозо кармасаң, кой десек болбойсуң дейт. Бир аз эс ал десең болбойсуң дейт. Кызматты да аткарып аткан дейт. Өзүңдү чачап койдуң. Кичине бар. Эс алып ал, мен сени ойготом дейт. Бир аз эс алып ал, себеби эртеңки көртасың. Ал убакта Хижридин 38-жылдары өтө узакка согуш Римдер менен мусулмандардын ортосунда узакка узайт. Узакка узаган согуш болот. Эртең ушунча узак болот, жана көртасың душмандар бекем туруп атат. Кичине эс алып алып, бакубат күч менен барып согушат мен дейт. Деген макул болот эс алат. Айткандай эле эс алып барып чатыр жанына болот, чатырга кирген сол атканда өзү барып жана жерде иштерди жыйнап, кызматтарды кылып, идиштерди жайгаштырып дегенде, армияга жоокерлерге, мусулмандардын жоокерлерине кызматчы болот. Караса бир тош чыгып атат. Бир бош нарактан чыгып атат. Ким экен деп жанагы жерде Саид ибн Харистен башка эч ким жок, же бирөө кирип албы дейт да. Бир тактап коеюн деп чатырды акса, Саид ибн Харис өзү сүйлөдү. Мен кетким келбейт, мен кетпей эле коеюнчу деп 3 жолу кайталады дейт. Оң колун көтөрдү да, бүгүн кечинде келсемчи деп 3 жолу кайталады мында. Деп туруп эле бир убакта калтырап жанагы жерде чочуп тердеп тура калды дейт. Артынан бардым да дейт, дагы ушалат дейт. Бир аз өзүнө келтирдим дейт. Себеби калтырап жанагы өтө өзүн башкача сезип калды дейт. Айттым дейт, эмне түш көрдүң десе, таң калыштым десе түш көрдүм айтпай эле коеюн дейт. Айт дедим, өзүмдүн достугумду, экөөбүз ортодо болгон мамилебизди эскерттим дагы жанагы айт дедим. Десем акыры макул болду, бирок сен эч кимге айтпайсың, ушул адамды алды. Качан мен өлгөндөн кийин анан айтасың, макул деди. Мен уктуп атсам, кыямат күнү болуптур. Адамдардын баары кабырлардан турду. Мен дагы турдум. Бир убакта аппак кийинген, бул дүйнөдө көрө элек адамдын тили сыпаттабаган бир эки адам келди. Ушунчалык сулуу адам экен дейт. Эч бир чаңы жок экен дейт. Келди да, "Я Саид, сүйүнчү болсун сага. Аллах Таалам сенин амалдарыңды кабыл кылды. Аллах Таалам сенин дуаларыңды кабыл кылды. Аллах Таалам сенин бүткүл күнөөлөрүңдү кечирди. Жүр биз менен" деди да, кетишти.
Адамдардың арасынан өтіп жаңағы жерге барсам, шындай бір тұлпарға тұрып тұр. Ал тұлпар бұл алаңда жоқ екен. Жаңағы тұлпарға отырсақ, шағылғанның ұрғанындай шыншалық тездікменен бір жерге жеткенде бақшалар, дариялар өтті қоғыз жерге. Алдынан бек чоң сарай шықты дейді. Чоңдығын аяғында көзім жетпейді дейді. Чоңдығын чегі жоқ екен дейді. Көзім жетпей қойды дейді жаңағы чоңдығына дейді. Үсті дағы өте биік екен дейді. Есік ашылды дейді. Қарасам жаңағы жерде жас жігіттер, қызметшілер. Хада валиюллах, хада валиюллах, хада валиюллах. Аллахтың досы келді міне, Аллахтың досы келді. Біз сені күтіп жатқанбыз деп жаңағы жерде шұрылдап, ызып шығып, ұрып қалышты дейді. Жаңағы екі адам дағы мені бір бөлмеге алып ашты. Жаңағы неше шыншалық чоң екен, шыншалық биік екен дейді. Алтынменен құрылған сарай екен дейді. Bir bölmeni atsam жаңағы bölmede жалған ұр қыздар отырып тұр дейді. Ушындай керебеттерге толған керебеттері, кроваттары алтын менен, бермек менен, алмаз менен, қауқар, мына шоқшы қымбат бағалы таштар менен қозғалған дейді. Қарасам, ұр қыздар отырады, ортасында алардан да қойған шыншалық сұлу қыз отырады дейді. Алардың сұлулығы шындай екен, мен сыпаттай албаймын дейді. Сұлулығы шыншалық сұлу болғанда мен аларды сыпаттай албаймын дейді. Ортасында алардан да сұлу olan қыз отырады, жаңағы ұр қыздар менің қолымнан жетеледі да, жаңағы қыздың ортада, сұлу қыздың ортадан алып жанына отырғызды дейді. Жанына отырып, мен қай жердемін деп, сен төлікті жанаттасың дейді. Сен кімсің десем, мен сенің төлікті аялыңмын дейді. Жана маған ұқсағандағы біреу бар дейді. Ал қаяқта десем, ал башқа сарайда дейді. Ал сарайда ушундай алтын менен бүткөн, ушундай қоғоздығы сөз менен сыпатталгыс бір сарай дейді. Дегенде эми оң колун көтөрүп жанага жакындайын дегенде колун кармайт да, бүгүн эмес, sen bizi götürüp koydun, bırak bugün emez dedi. Degende ketmeyle koyuncu, dedi çok dedi. Sen 3 günden keyin gelersin, 3 günden keyin 3. günü keç şul yerde olacaqsın bizimle koşa dedi. Bugün keçindeçi dep şul yere жаңа түшүндө кайтып аткан сөзүн айтат. Keçindeçi dese, innahu kana amrun maqdiya. Bu Allah Taala'nın buyruğu. Allah Taala ушинтип буйруп койду. Innahu kana amrun maqdiya dedi. Жанагы чочуп жанагы жерден тура калып айтат да, эч кимге айтпаган түшүндү dedi. Сұрамам сенен дейді. Дегені мақұл болады. Таң атып қалған болады. Қақта достарым дейді, достарым айтады. Достар уже майданға, соғышқа қамданып жатқан болады. Жаңа Саид ибн Харис тұрақтағы жуынып, бистерді сүртіп, тазаланып, мисвактарды қолданып, елпектегі мұрынға қарағанда да елпегірек, өте чирақ болды да соғышқа қарай жөнелді дейді. Мен қалдым дейді ошол күнде дейді. Биринчи күнү келгенден жанымдағы достарым жанағыны мақтап, жанағыны көтермелеп келішті. Ей, сен Саид ибн Харис dedi. Hişam ibn Yahya'ya айтып берішті. Hişam ibn Yahya бара албай қалады ошол күні соғышта. Бұның дейді, найза да өткен жоқ, қылыш да өткен жоқ, жаның оқтары да өткен жоқ. Жанағы жерде топ-топ болып, көп санда келіп атқан қапырлар жарып кіріп орталарына кіріп атты. Таң қалдық. Найзалар ұшуға қарап атып атты, бірақ тиген жоқ дейді. Тигенін көрмедік. Жанын оқтар ұшуға қарап атып атты, тибеді дейді. Қылыштар менен чабып атты, бір ойда тиіп қойған жоқ дейді. Жанағы жерде барлығын жарып, қайерде мұсылмандар кіре албаған топ болса ошол деген жарып кіріп қашып атты қапырларды дейді. Шындай таң қалдық дейді. Аллах Тағалалар періштесі өтті, қорғап қойғандай болды дейді. Шыншалық қатты соғышып атты дейді. Таң қалдық дейді. Біз өзіміздің көп санымызбен кіре албаған жерлерді жарып кіріп, өзі жарып шығып атты, қапырлар қашырғаны шу болып атты дейді. Келгенде айтты, айтып берген Саид ибн Харис өзінің арға кетіп қалды, аланың сөзін ұққан жоқтағы, барды дағы оозун ашты, ораза ойлады. Ораза абалында соғышты. Барады да қайра таңғы намазына тұрады. Кечінде келіші, құптан намазын оқып, қайра таң атып намаз оқыды. Жаңаға таң қалдық дейді. Ошондо Hişam ibn Yahya айтынан айтады. Ичимге айтып қойдым дейді. Эгерде мен билгени силер билгенден мынчалык таң калбайт элем дейді. Башка бир убакта эгерде мен билгени силер билгенде катуу ыйлайт элеңер, мөлтүрөп ыйлайт элеңер деп ичимде сүйлөнүп койдум дейді. Экинчи күнү кетти. Экинчи күнү жанагыдан да элпегирээк, чыгыраагыраак болду дагы дейт. Бакуат болуп атын айдап кетти дейт. Барып, жарып кирди, жарып чыкты. Найзанын ого тийбеди, капырларды качырды. Көптөгөн капырларга зыян көрсөттү жанагы жерде. Кайтып келди, жанагы жерде мактаган сөздөр болду. Досуң Саид ибн Харис батыр экен бул, айбаттуу экен. Согушканын көрсөң таң калат мен деди. Дагы айттым деп. Мен билген силер билгенде мынчалык таң калбайт элем деп ичимде сүйлөнүп койдум. Башка бир убакта мен билген силер билгенде ыйламаксыңар деп. Катуу мөлтүрөп ыйламаксыңар деп. Тек дагы 3-чү күн анан кийин өзү камданат. Hişam ibn Yahya ayткан. Бүгүн мен муну шейиттигин көрөм деп. Тек дагы 3-чү күнү өзү камданат. Саид ибн Харис барат, аркасынан барат. Караса эле Саид ибн Харис озуп кетип калат Hişam ibn Yahyaдан.
жетпей қалады. Айтқандай эле Ишам ибн Яхьяға қарап тұрса, Саид ибн Харис жаңағы эле абалын атқарып отыр. Биринчи күндөн караганда, экинчи күндөн караганда дагы кубаттуу болуп, атырылып, капырлардын арасына кирип, өлтүрүп аткан, найзанын ого тийбейт же, кылыч тийбейт же, жа тийбейт. Аллах Таала аны коргоп атат. Катуу согушуп атат дейт. Күн басайын деп калганда жанына жолоп жардам берейин десем жоло албаймын деп адамдын көптүгүнөн дейт. Бирок өзү жалгыз жанагы жерде душмандарды жарып кирип атты дейт. Качыргандарын өз көзү менен көрүп көп болдум дейт. Шам кирди, Шам жакындап калды. Болгондо артынан бир буруу эле жан ого тийди да жыгылып калды. Жанында турган досторума айттым, Саидти берип алып келгиле дедим дейт. Саидти алып келгенде жана тийип экен. Мени карап да жылмайды да көзүн кысты дагы. Алхамдулиллахи садакана вa'да. Уадасын аткарган, уадасына турган Аллах Таалага чексиз даттар шүгүрлөр болсун деп көзүмдү дейт. Жанагы жерде ыйладым. Саид, сен шейит деген кут болсун, сыйлуу болсун деп кыйкырдым дейт. Мужахидтер, Аллахтын жолунда күрөшүп аткан мусулман момундар, мунун окуясын кула дедим да, жаннатта болгон, мага айтып берген окуясын баардыгын айтып баштадым. Карасам эле жанагы жерде мусулмандардан болгон мужахидтер мен чөйрөмө айланама ороп калышты дейт. Bir-birini айтып атат жанагы жерде. Рухтары көтөрүлүп жанагылар кайра элбек болуп баштады жана мусулмандар дейт. Акыры кечкирди дейт, жанагы жерде көптөгөн капыларга зыянды көрсөттүк дейт. Рим империясына зыянды көрсөтүп кайра кайттык дейт. Алар көбү качты дейт. Көбүн өлтүрдүк дейт. Качканда жанагы ошол убакта Маслама ибн Абдул-Малик деген амир болгон. Мусулмандардын ошо армиясын, мусулмандардын жоокерлерин башкарып турган. Ошону чакырдык, себеби жанагы окуясы ушунчалык башкуу белгилүү болуп кетти. Жалгыз ушуга келип өзү жаназа окуй турган болду. Келди дагы досу каякта деди. Маслама ибн Абдул-Малик. Ишам ибн Яхья каякта деп чакырды. Досу окусун буга деди. Артына көрдү, досу жаназа окуду. Жаназа окугансын ошол кечеси мужахидтердин бири да уктаган жок дейт. Таң атканча уктабай ибадат кылып, жанагынын окуясын айтып өтүштү дейт. Ошентип таң атты дейт. Таң атканда мужахидтердин кеткенин карасам дейт. Саид ибн Харис кандай элбек, кандай айбаттуулугу менен жанагы жерде атты чаап кетсе, жүгүрүп дейт. Жанагы жерде ибадаттарына дуктары көтөрүп бекем болушуп, барды да ошол күнү дейт, кечки электен алдын, күн баты электен алдын жанагы сарайдын эшигин талкаладык да колго алып алдык дейт. Канча жылдан бери ала албай жүргөн сарайды кулаттык дейт. Капырларды кулаттык, колго алдык Рим империясын. Мусулмандар айтып берет. Аллах Таала Кур'анда إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم Rabbim Allah der. Din işlerinde tüz bolganlar üçün perişteler düşüp kelet dagы. Ötkөн işke ökünbөгүлөр. Келечектен коркпогула. Аллах Таалам силерге вада кылган жаннат менен сүйүнчүлөрүңөр. Биз силердин бул дүйнөдө нахну аулияукум фил хаятид дуния ва фил ахира. Бул дүйнөдө жакын досуңар болобуз, жана ахиретте да досуңар, жакын досуңар болобуз. Ва лакум фиха ма таштахи анфусукум ва лакум фиха ма тад'ун. Силер үчүн жаннатта силер каалаган нерселердин бар жогу бар. Силер үчүн жаннатта силер тилеген нерселердин бар жогу бар. Нузулан мин гафурир рахим. Ырайымдуу, күнөөлөрдү кечирүүчү, тобаларды кабыл кылуучу Роббиңер тараптан зияпат, сый иретинде силерге ошол дейт. Мына мужахидтер, сахабалар булар кумарынан алдын койгон эмес. Кумарынан ибадат диндерин алдын коюшкан. Кумарын алдын коюшкан эмес ибадат диндерде. Ибадат диндерде бекем болушкан, Аллах Таалам буларды капырлардын үстөмдүк кылып жана дин жолунда бекем болуп, мусулмандарга көптөгөн жеңиштерди берди. Мен бурадарлар, акыркы сөзүбүз эми кантип жетет ушу истикомага. Түз жолго кантип жетет десе, биринчи тилди оңдошубуз керек экен. Акыркы бөлүбүз. Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде ла ястакиму иману абдин хатта ястакима калбуху ва ла ястакиму калбуху хатта ястакима лисануху. Момундун жүрөгү түз момундун иманы түз болбойт, качан жүрөгү түз болмойт. Ал эми момундун жүрөгү эч качан түз болбойт, качан тили түз болмойт. Тилибизди оңдошубуз керек. Тилибиз түз болсо, жүрөгүбүз таза болот экен. Жүрөгүбүз таза болсо, анда иманыбыз түз болот экен.
Allah Taala özünün Kur'anında, ayetinde "Ya eyyuhellezine amenu ittaqullaha ve kulu kavlen sedida yuslih lekum a'malakum ve yaghfir lekum zunubakum ve men yuti'illaha ve rasulahu faqad faza fawzan azima." O iman keltirgenler, o Allah'ты жалгыз дегендер, Allah'dan korkkular. Jana жалган чын сөздөрдү сүйлөгүлөр. Ошондо Allah Taala силердин ишиңерди оңдойт, ишиңерди түздөйт, күнөөңөрдү кечирет. Ал эми кимдегин пайгамбарга, Аллахтын элчисине жана Аллахтын өзүнө баш ийе турган болсо, Аллахты жана пайгамбарды элчий турган болсо, анда ал чоң деп, анда ал чоң ийгиликтерге жетти деп Аллах Таала айтты. Экинчиси, дайыма дуаларды кылышыбыз керек экен. Дайыма дуа кылып жүрүш керек экен. Аллахым, мени өзүңдүн диниңде бекем кыл. Айша энебизден риваят этилген хадис, жана Анас ибн Маликтен риваят этилген хадис, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дайыма "Я мукаллибал кулуб, саббит калби ала диник." О жүрөктөрдү буручу, менин жүрөгүмдү өзүңдүн диниңе бекем кылгын деп дуа кылчу дейт. Дайыма ушул дуаны айтчу дейт. Айша энебиз айтты. Мен таң калдым дейт. "Я Расулуллах, биз сага иман келтирдик. Жана сен келген нерсеге иман келтирдик. Неге бизден коркутасың? Неге сен өзүңдөн коркутасың?" десе, адамдардын жүрөгү Аллах Тааланын эки манжасынын ортосунда, аны каалагандай өзгөртүп буруп кое берет. Дайыма биз дуа кылып жүрүшүбүз керек экен. Кейбир хадистеринде мусулман, момун болуп уктап, момун болуп эс алып таң атканда капыр болуп турат. Кейбир капыр болуп уктайт дагы таң атканда момун болуп оянат деген хадистер да бар. Аллах Тааланын дайыма "Я мукаллибал кулуб, саббит калби ала диник." О жүрөктөрдү өзгөртүүчү, жүрөгүбүздү өзүңдүн диниңе бекем кылгын деп дуалар кылыш керек экен. Үчүнчүсү, нафил фарздан сырткары нафил намаздарга, сүннөттөргө бекем болушубуз керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис кудусида айтып атат. Менин кулум мага нафил намаздар менен мен сүйгөнчө жакындай берсе дейт, мен анын көзү боламын, көрө турган. Мен анын кулагы боламын, уга турган. Мен анын колу боламын, кармай турган. Мен анын буту боламын, баса турган. Эгерде менин кулум менден бир нерсени сураса, мен ага сөзсүз түрдө беремин. Эгерде менин кулум менен бир нерседен сактанууну сураса, мен аны сөзсүз түрдө сактаймын дейт. Ушу кыскача ушу үчөө тилибизди сакташыбыз керек экен. Аллахтан дайыма бекемдикти тилеп жүрүшүбүз керек экен. Үчүнчү, фарз намаздардан сырткары нафил намаздарга, сүннөт амалдарга, нафил амалдарга бекем болушубуз керек экен. Аллах Таала бизди туура жолго көрсөтүп берет. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта